Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Жай мезгилинде 50 градуска чейин ысык аба ырайы катталган Бириккен Араб Эмирлиги жасалма жол менен жамгыр жаадыруучу жаңы технологияны сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Сыноонун жыйынтыгында кадимкидей жаап жаткан жамгырдын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Жасалма жаан Хажар кырка тоорлорунда, ошондой эле Хатта айылынын түндүгүндөгү Вади Аль-Хилио, Калбар Роуд жана Хувайлат региондорунда жаада, деп айтылат жергиликтүү маалымат булактарында. 22-июлда Жогорку Кеңештин прокуратуранын ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзам долбоорун колдоду. 3 окууда башкы прокуратура тарабынан демилгеленген 3 кодекс колдоо тапты. Алар жазык процедуралык кодекси, кылмыш кодекси, башкаруу тартибине каршы укук бузуулар кодекси. Башкы прокурор Курманкул Зулушевдин айтымында, жаңы кодекстер 2021 жылдын 1-сентябрында күчүнө кирет. Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзам долбоору кечээ 22-июлда Жогорку Кеңештин жыйынында 3-чү окууда кабыл алынды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган облуска өзгөчө макам берилгенден кийин товарларды мамлекеттик сатып алуунун өзгөчө режими киргизилип, тургундарга мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүдө жеңилдиктерди сунуштоо пландаштырылууда. Ошондой эле аталган мыйзам долбоорунун алкагында президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн ыйгарым укуктарын күчөтүү каралган белгиленди. Тажикстан кошуна өлкөлөргө куралдуу күчүн колдонбойт. Мындай билдирүүнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон аскер кызматкерлерине сөз сүйлөп жатып билдирген. Бул тууралуу маалымат аталган өлкөнүн басылмаларында жарыяланды. Эч качан кошуна өлкөлөргө карата куралдуу күч колдонбойбуз деп таккес айтам. Биз коңшу мамлекеттер менен тынчтыкта, ынтымакта жана достук мамиледе болушубуз керек деген ал. Ошондой эле Рахмон Ооганстан өлкөсү алардын жакын коңшусу экенин жана Ооган элинин тагдырына кайдыгер карабай тургандыгын айткан. Оогандагы кагылышуу куралдуу күчтөн эмес, тынчтык жолу менен чечилиши керектигин баса белгилеген. Жогорку Кеңеште президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору 1-чи окууда кабыл алынды. 99 эл өкүлү макул деп добуш берсе, 7 депутат каршы болду. Белгилей кетсек, долбоорду талкуулоо учурунда айрым депутаттар бул мыйзам долбоору чийки, кемчиликтери көп экенин айтышты. Бирок бир күн мурда Садыр Жапаров менен жолугушкан депутаттар президент сунуштаган мыйзам долбооруна добуш берүүгө убада беришкени белгилүү болду. Президент депутаттардан бул мыйзамды колдоп берүүсүн суранган. Бул тууралуу депутат Кожобек Рыспаев жыйында билдирди. Өлкө башчы Садыр Жапаров айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам бир катар өлкөлөр менен эки тараптуу мамилелерди ар тараптуу активдештирүү жана туризмдин өнүгүшүнө түрткү берүү максатында кабыл алынганын президенттик аппараттын маалымат кызматынан кабарлашты. Жогоруда аталган мыйзамга ылайык 60 күнгө чейин визасыз режим киргизилген мамлекеттердин тизмесине 9 жаңы өлкө — Албания, Болгария, Вьетнам жана Израиль, Кипр, Түндүк Македония, Румыния, Таиланд, Мексика кошулду. Кытайдын Хенан провинциясында суу ташкынынан каза тапкандардын саны 33-кө жетти. Жергиликтүү администрациясынын маалыматына ылайык, кооптуу аймактарда 3 миллиондон ашык тургун бар. Провинцияга бир жылдык жаан-чачындын нормасы 6 күндө эле жаады. Анын кесепетинен 10 миллион тургуну бар Чжэнчжоу шаары суу алдында калды. Жаан нөшөрлүк жаагандан улам куткаруу жана тазалоо иштери кыйындап жатат. Россияга ЕАИПке мүчө өлкөлөрдөн келген жарандар 25-июлдан тартып COVID-19 саякатта тиркемесин милдеттүү түрдө жүктөшү керек. Өкмөттүн токтомуна ылайык талап алгач, Армения, Беларусь, Кыргызстан жана Казакстандын жарандарына киргизилсе, 1-сентябрдан тартып Азербайжан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын жарандарына дагы тиешелүү болот. Кошумчаласак, аталган мобилдик тиркеме быйыл февралда колдонула баштады. Ал аркылуу ПЦР тест тапшырып, анын жыйынтыгын алуу үчүн клиниканы тандаса болот. Экономика жана каржы министринин орун басары дайындалды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жаңы кызматка Жарасул Абдураимов бекитилди. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Белгилей кетсек, Абдураимов буга чейин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болчу.
Талас облусунда сел жүрүп, унаа өтүүчү көпүрө бузулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, Шилбили өзөнүн каптаган суу массасы Кара Бура Чаткал унаа жолунун 15-чакырымын каптады. Андан улам жол эки тараптуу жабылып, 30га жакын унаа жана андагы жүргүнчүлөр токтотулду. Жабыркагандар катталган жок, куткаруучулар жеринде иштеп жатат. Тазалоо иштери улантылууда. Пандемиянын туризмге тийгизген терс таасиринен улам дүйнөлүк экономика $1 триллион жоготууну улантууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун эксперттери жарыялашты. Алардын маалыматы боюнча 2020 чыгым дээрлик $2,5 триллион бааланды. Ушундай эле суммадагы чыгым быйыл дагы болушу ыктымал. Туристтердин саны 1 миллиардга кыскарды. Эксперттердин пикиринде эл аралык туризм 2023 эрте калыбына келбейт. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгурочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.